Беримди пайгамбар өзүнүн куттуу хадисинде айткандай, уада кылгандай, Жума менен Жуманын ортосундагы күнөөлөрдү кечирет дейт. Иншалла бүгүнкү биздин жума намаз буга чейин өткөн күнөөлөрүбүздү кечирилип, бүгүн жумадан чыкканда энеден жаңы туулгандай күнөөсүз арылып чыкканды жалпыбызга насип кылсын. Субхана раббика раббил иzzati амма ясифун ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи раббил аламин. Жараткан Аллах Таала элибизге, жерибизге аманчылык берген. Аллахым ыйманыбызды күчөйткөн. Жараткан Аллах Таала ыймандын берекети менен күнөөлөрүңдөн өзүң сактагын. Жараткан Аллах Таала буга чейин билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү өзүң кечиргин я Раббана Раббул аламин. Аллахым бизди бүгүн чыныгы тооба кылуучулардан кылгын. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде айткандай, "Ат-таибу миназ-занби каман ла занбала". Күнөөсүнөн тооба кылган адам күнөөсү жок адам сыяктуу дейт. Бүгүн биз да өзүңө жалбарып тооба кылып сажда кылабыз. Аллахым жумадан чыкканда бизди күнөөсүз кылып чыгаргын я Раббана Раббул аламин. Аллахым ушул жумага келген инсандардын Аллахым жүрөктөрүнүн түпкүрүндө тилеген тилектерин, максаттарын өзүң кабыл кылгын. Жараткан Аллах Таала жалпыбыздын үй бүлөбүзгө, бала чакабызга, ата-энебизге, ден соолугубузга, өмүрүбүзгө өзүң береке бергин я Раббана Раббул аламин. Аллахым өзүң рахматыңды жаадыргын я Раббана Раббул аламин. Эки дүйнө өзүң сүйгөн амалдарды кылууну насип эткен, өзүң сүйгөн инсандар менен бирге болгонду насип эткен. Бизди бул жерде мечитте кандай чогулткан болсоң, кыяматта бейиш бакчаларында да бирге болгонду насип кылгын. Ва саллаллаху таала ала халqi Muhammad ва ала алиhi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar.